Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер көрүп жаткан Пирамида телеканалында таңкы тамаша берүүсү. Бардыңыздар эфирден алыс кетпей туруңуздар. Себепте эми мына бизден коноктор келе баштаган кези кызыктуу маектер, кадырлуу конокторубуз бизде бар. Дегел айтат экен, куудулдук өнөр эл ичинде сейрек кездешкен өнөр. Ошол эле учурда өтө таасирлүү өнөрлөрдүн бири. Кыргыз элинде атпай журтка аттын кашкасындай таанымал өнөрлүү куудул адамдарыбыз көп, таланттуу адамдарыбыз көп. Алардын бири бүгүн мынакей биздин Бишкек шаарындагы Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда өзүнүн жеке концертин берем деп ушундай азыркы убакта буту-бутуна тийбей эмгек кылып, бүгүн элимдин иммунитетин көтөрөйүн деп жаткан, бүгүн биздин студияга мына ушул концерттин эзи дезек болот чуркап жүргөн куудул агабыз Болсунбек Стакеев агайыбыз конокко келди. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Кандай келип алдыңыз? Сонда. Концертке чуркап жүрүп жетишпей атасыз. Жетишсе да болот. Бул жакка да жетишиби, ар жакка да жетишиби? Кыргыз бир иш кылып калса аябай наалайт го мындай. Ой, жетишпей, анан тияка чуркап, бияка. Барабай калдым. Антпей эле соп-сонун эле чуркап жетишип эле. Жетишпей калган жерлери менин шартка байланыштуу. Эми баягы ар кандай болуп калат да, жолдун тыгыны болуп калат. Жолдо бир такси чакырсаң келбей калган учурлар болот. Ар кандай себептер болуп калат бирок, Ой, ман көчкө илинбейт азыр. Анан Болсунбек аке, мынакей сиз келгиче биз мындай бир 2 кишилик чакыруу баракты атайын ойнотконбуз. Чындыгында бизде аябай ушундай жазуулар көп болуп атат, туура тапкандар көп болуп атат. 2 адам туура тапты. Бири Токтогулдан, бири Оштон экен. Тилекке байланыштуу алар алыс жактан келе алышпайт экен. Ошондуктан биз дагы бир туура тапкан конокко чалып көрөлүк азыр, Сиздин көзүңүзчө өзүңүз бир ыйгарып коюңуз. Мынакей 0700 менен бүткөн 40 75 80 деген номерине чалабыз. Кайсыл жактан байланышка чыгып, бизге туура жоопту айтканын азыр чогуу билебиз. Азыр мынакей берип салалык. Ойго экен. Ошо билбейм да, чалып көрөбүз. Ойго. Алло, саламатсызбы? Саламатчылык. Пирамида телеканалынан чалып атабыз. Бүгүн Болсунбек Стакеевдин концерти болот, билесиз, Бишкек шаарында. Угуп отурмун как раз азыр телефон телевизордун андайында отуруп. Сиз Бишкектесизби? Мен азыр Таластамын. Таласта Бишкекте жакын туугандар бар. Ой, Бишкекте кудагыйым бар. Болду, мына. Ошол кудагыйыңызга ушул Болсунбек Стакеевдин иммунитет, күлкү иммунитетти көтөрөт деген концертине 2 кишилик чакыруу утуп алдыңыз. Ой, рахмат. Куттуктайбыз. Эфир бүткөндөн кийин чалсаңыз, биз кайттан алып кетишти, так айтабыз. Ошол жерден бүгүн келип алып кетиңиз. Кудагыйга айтыңыз, барып концерт көрүп, иммунитетти көтөрүп келгиле деп, рахмат. Мен быйыл 50 жашка чыгып атам. Чыкканыма 2 күн болду. Телевизордон бир куттуктап койгулачы. Атыңыз ким? Атым Бактыкан, Таластан чалып атам, Кара Буура районунан. Бактыкан же 50 жашыңыз кут болсун. Эми мен куттуктабай, мына ошол бүгүнкү биздин коногубуз Болсунбек Стакеев агабыз өзү куттуктасын сизди 50 жаш менен, Анан билетти кайсыл жерден алып кетесиз, биз сизге өзүбүз чалып айтабыз, эже. Алтышка чоң рахмат. Мен ушундай оюндарга ойнотчу эле бир ут албатчым. Макул, эже. Силерге ийгилик. Макул. Кара Буура районунан 3 булак айылынан деп айткыла, Атыңыз дагы бир жолу? Бактыкан. Бактыкан же. Диярба Бактыкан. Кана эми Болсунбекке куттуктап коелу. Деп баштасың. Бактыкан эже болуп турду. Бактыкан эже 50 жаш курагыңыз куттуу болсун. Кудайым сизге аялдык бакытты ченей берсин. Мындан аркы өмүр рызкыңыз кенен берекелүү болсун. Уул кыздардын урмат сыйын көрүп, балпай агам байбиче болуп, төрдүн көркү болуп жүрө бериңиз. Тууганыңыз куттуу болсун эжеке. Ушундай оюндарга катышып жүрөсүң, Эми келиңиз концерт жөнүндө сөз кылалы, себеп деген азыр биздин көрүүчүлөр бүгүнкү концерт жөнүндө жакшы сөздөрдү уккан турат. Эмне өзгөчөлүктөр болуп атат? Шумдук десек, Иммунитетти көтөрөм деп атасыз, кандай кылып көтөрөсүз? Элдерге айттым, иммунитетти көтөрөбүз деп. Буюрса, бүгүн баягы как клиника сыяктуу эле кабыл алабыз. Иммунитеттен көпчүлүк адам түшүнүү кенен болуп калды го. Ага чейин биз иммунитеттин түшүп кетиптир, дайыр оор окшойт деп ойлочук да. Ана ковид карантин башталгандан бери иммунитет дегендин бул башта чеснок деген нерсе экен да. Чеснок жесең иммунитет күлкү чеснок сыяктуу нерсе экен. Ошо сыяктуу колдон келишинче көтөрүү,
Эми баягы жакшы сөз бар го, Эркинбайда 2 бар, Үркүнбайда 3 бар. Бизде деле үмүт бар дегенде келген элди кайта кери калтырбай, купулуна толуп, алардын жарпын жасканга аракет көрүп атабыз. Өзгөчөлүгү эмне? Өзгөчөлүгү мурда кылбаган нерселерди кылайын деп атам. Өнөр серисинде буга чейин мен ырдаган эмесмин, ырдап таштайын деп атам. Чыгызда баягы жигитке жетимиш өнөр аздык кылат деп көрсөтөсүз өнөрдү. Бул полям кенен болот бул сапар. Буга чейин концерттерди салыштырмалуу. Өнөр серисинде полям кенен болот. Кудай буйрса. Эми көбүрөөк мактанбай турайын, өз мактанган. Анча-мунча сыр кылып да туруш керек да. Анан эң баягы көп жерлерде эле угуп калабыз да, ушул концерттерге барганда эски эле сатираларды ойноп койгон учурлар көп болот депчи. Ошол жөнүндө азыр биздин көрүүчүлөр болсо, жаңы сатиралар болсо, азыр билетиңиз түгөнүп калышы мүмкүн. Жем болот эми өзү жаңы сатиралар ойной турган убакытка келип калды. Себеби 2-3 жылдан бери биз так концерт эле кыятып кое элекпиз. Карантин шылтоо, анан эми себеп менен кыскасы көп эмне берилген, азыр ушинтип турган кайра эски сатирабызды кайталаган болсок, анда билбейм, анда көрүүчүлөр айтат да, өзүңөр жалп отурбайсыңар деген. Ошодо көп жерде ушундай угуп калабыз, эски сатираларын кайталап койду, баягы эле ролдорду аткарып атышат, баягы эле сатираларды ойноп атышат, күлгөн деле жокпуз. Эми бүгүн чындыгында концерттин өзү эле айтып турат, иммунитетти көтөрө турган концерт болсун, иммунитетти көтөрүңүз. Анан бул билетти карасам, мынакей сиз жалгыз эле турасыз да? Концертте кимдер келет? Дагы сиздин баягы кесиптештериңиз? Эмне ошо жанагы көрүүчүлөрдүн мындай жалыбы эскисин ойнойт деген сыяктуу эле, мен да алдыма 99 артистти тизип алыштан мындай кереги жок. Себеби ошол моментте макулдап коюп менин көңүлүм үчүн бошой калышы мүмкүн. Анан баягы ошонун ырын жактырган, ошонун күлкүсүн жактырган инсандар келип отурган болсо, бул афиз турбай дейт да. Афиз турбай турушу менен. Билетинен 10 киши жазып коюптан эле канайын булар деп айтат. Ошон үчүн ошондой жоопкерчиликтен коркком биринчиден. Анан келген элди кантип көрүүчүмдү мен кайта кери калтырмак элем. Ага ырчысын да беребиз, кудулун да беребиз, сөзсүздөн жалгыз эле чыгып алып кечки элдин кулак мээсин жегенге биздин эл туруштук бербейт, жалгыздан чыгып сүйлөгөнгө. Ал үчүн тоодой бир эмгегиң болуп, эл сыйлап отурушу мүмкүн. Анан азыр мажет элек. Анан ооба жандоочу кийик аттырат дейт. Бу жерде өзүнүн 5 тапанын курамы толук бар. Мунугу элдердин суроолору бар. Чогуу ойносоңор болот деген. Ошолорду бүт канаттандырып, 5 тапандарда чогуу сатирларды беребиз. Чындыгында эми азыр баягы улуу муунга кирип барасыздар да. Анча жыл болду мына сахнада ойногонуңузга. Сизди азыр кыргыз эли баягы аттын кашкасындай таанымал болуп калдыңыз. Болсунбек Стакеев десе, баягы биздин тайдыкындай эле го, тайдын кашкасы. Анан өзүңүз дагы мындай артыңызга бир шакирттерди алып, же болбосо көп концерттерде байкайбыз. Баягы элге төзү көрүнүп калган ырчыларды алып келип ырдатып коет. Азыркы убакта жаш ырчыларды аралаштырып, жаш кудулдарды аралаштырайын дегенде бүгүн концертте пландар барбы? Ооба, мисалы үчүн эми баарысын айтча турган болуп калдым сен да. Рекламаны айтканча кетейин, мисалы үчүн тамашонун жагында эмгектенип жүргөн жигиттер бар. Бизде баягы көпчүлүк эле тамаша менен эме тиги кудулдар көп келишпейт да. Ушул жаракан квартет бириктирип коелу деп бүгүн ооба тамашада тамашачы жүргөн кудул балдар бар. Ал жигиттер келип кудулданат. Улуу муунун өкүлдөрүнүн действительно бул да жок, мындай айтканда, күлкүдөгү. Себеби биз өзүбүз жараткантабыз. Анан улуу муунда деле почти аз калды. Бүт устаттардын баары кетишти жана. Анан саналуу гана устаттарыбыз калды, мала устаттар агайларыбыз өздөрүнүн концерти менен элек. Анан бу жерде болгон мыдыр өзүбүздөн. Өзүбүз көрсөтөлү, өзүбүз эметели. Анан шакирт боюнча өзүбүз шакиртпиз да. Мына устаттан кийин деле баягы азыркы жаштар барбы? Ооба. Ушундай аткарылат элем. Концертиңизге катышып ырдайын, же болбосо бир өзүм өнөрүм көрсөтпөйүнбү деген. Билбейм, азыркы мындай көбү мындай бардыгын акча менен чектей беришет да. Шарт эле. Күзгү айларда ушу киши гастролдойн деп бир-эки кызыгып интернеттен жазып болсун экен, кудулдукка кызыгам тигиби деп жүрүштү. Мен келгенде айттым, өзү каяка иштейсиң сен? Ушу Европада, ушу Россия иштеп жүргөн, мигрант болуп жүргөн бала экен, кызыгам деди. Анан айттым, сен чоңураак акырдан чеп-чеп жем-жеп койгон бала экенсиң. А биздин түйшүктүү иште качып кетесиң.
Эми жок болсун байке мен сахнага чыксам болду деп баш ушинтип келет, баардыгы ушинтип келишет да. Анан келип турган көчөгөнүн аркасындагы түйшүктү, оокат тирчитти көргөндө бир паста өзүнүн маскасын кийет да кайрачы. Ушуну тап келдик. Бир паста эле условия койду, мынча метесиңер. Мынча бересиңер. Мынча бересиңер дедилер, анан коям да, өмүрүң uzun болсун, өзүң бакталайың, мен көрүшүп жүрөйүн. Алысыраак ойноп калдык. Бизде убакыт десем болбойт эми. Бизде өзүбүз ушундай кызык болгон. Мисалы Акча деле акча, мисалы мага иште акча маанилүү эмес болчу. Ушу курсам, ток, кийим бүтүн болсо, ушул концерт койбой калсак, эмнеге койбой калды? Администратор төрөбөйт элек да. Бүгүн жөн эле отуруп элебиз иштеке кылбайлы деп жанагы. Ал үчүн баягы азыр сөз бар го элибизде. Айчеркин эмне болгон таланты бар, бирок таанышы жок деп элек го. Бул сөз калп да. Таланты бар, желаниясы, каалоосу жок деш керек да. Канчалаган таланттуу балдар келип кетет, бирок могу жерде каалоосу жок. Алардыкы каалоосу акча болот. Каалоосу башка да, башка. Баягы биз артист болсо сахнада 2 саат артистсиң да, андан кийин кадимки эле жай турмуштагы элге окшоп эле өзүңдүн арабаң сүйлөйсүң. Бир жак чаркылдап турса эле, бияга сонун экен деп барып алат да, анан түйшүгүн көргөндө бул масканы өзүнүкүн кийет кайра. Жакшы, мынакей бүгүнкү концертке ушундай даярдыктарды көрүп жатканыңызды биз билебиз. Бүгүнкү концерт ушундай жакшы деңгээлде өтөт деп дагы үмүттөнөбүз. Анан урматтуу теле көрүүчүлөр, азыр Болсун байкеге 2 кишилик чакыруу берди эле мына бүгүн ушул белетти ойнотолу деп. Азыр Болсун байкем өзү келип айтат. Мен ушунча эл жазып аткандан кийин көрүп алып, мен дагы бир 2 билет ойнотуп коеюнчу дейт. Ал оюн кандай кылабыз? Ал оюнду кандай кылсак? Азыр бизди урматтуу телекөрүүчүлөр көрүп жатсаңыздар, азыр Болсун байке силерге бир оюн айтсын. Ошол шарттар эгерде силерде туура так болсо, бизге WhatsApp номерден азыркыда сүрөтүңүздөрдү жөнөтөт экенсиздер. Сиз реакция кылып коелу да бүгүнгөчү. Бүгүн эми 19 февраль. Мындай айтканда, көптөгөн бактылуу адамдардын туулган күнү. Туулган күнү болсо, анан чачы мындай меникине лысый болсо, ошондой инсандардын урматына берсек, 2 билет. 2 билет. Мынакей карачы, кандай жакшы көргөн саналашы менен барса, кандай жакшы, баягы кулагыңыздарга дагы бир жолу күмүс сырга кылайын. Болсунбек Стакеев агабыз айтты. Чачың өстүрчү дей берет, анан ошо бүгүн чач жок. Туулган күнү болбосо болбойт. Болбойт. Туулган күн болсо бүгүнкү күнгө реакция кылып коелу да сөзсүз түрдө. Урматтуу теле көрүүчүлөр, анда кеттик. Кайрадан мен WhatsApp номери силерге бир жолу эскертейин. 0552 45 46 83 деген WhatsApp номерине бүгүн өздүк майрамдарын, туулган күнүн белгилеп жаткандар болсо, сүрөткө түшүп, башыңыздар эми азыр кыш мезгили көбү чачын алып жүрөт эмеспи? Дароо жөнөтсөңүздөр, мынакей Болсунбек Стакеев агабыздан дагы бир билет сиздерге, 2 кишилик билет. Ошондуктан утуп алганга аракет кылыңыз. Эми келиңиз кайра эле ошол чыгармачылык жөнүндө сөз кылалы. Канчанчы жылдан баштап ушул чыгармачылыкка аралашып? Мен негизи ушул Рахман Разык устатымдын астанасын аттап, театрдын астанасын аттаганыма Кудай буйруса 10 күндөн кийин 20 жыл болот. 20 жылдыктагы отчетто болуп аткан турбайбы? 2022 жылы 1 мартта агайдын барып агайга шакирт түшкөн. Анан мен атам, апам алып барып тапшырган. Атам азыр 86-да, анан мындай чыныгы нукура сөз менен тапшырганда, бул балам кудул болом деле такыр болбойт деп. Кудулдар мектеби жок экен. Анан сен деген ушул менчик бозда кудулдар мектебиң бар экен. Ушул сага тапшырдым. Сеники сөөгү меники деп баягы молдакелерге тапшырганда тапшырылган. Анан ошол жерде аттап, ушул тармакта жүрүп, ушу элге канчалык кызмат кылдым, анан эл баасын берет. Канчалык деңгээлде элди күлдүрө алдым. Анан быйыл Кудай буйруса 20 жыл болуп калат. Деп койчу да болот. 20 жылдык десең эми мындай аябай чоң цифра экен мындай караганда. Жок, бул 20 жыл эмне кылды деши мүмкүн. Көрүп билгенде, билет эми, булар ушул илгертен чыгып келатыр. Билбегендер кокус чыга калсаң, эме жылдар эле цифрасы чоң, өзүнүн кылган ишин дайын жок дейт. Ошондо жазылган жок. Мына озек айтып коебуз концертте. Ушундай болду деп. Анан тем более агайдын да мына былтыр эле каза болду. Эскерүү концертте өтө элек ал жөнүндө айтылгандан кийин айтсак кичине дурус болобу деп турабыз да. Бүгүнкү концертке
сценарий тараптан. Сценарийди каяктан жазасыздар? Ким жазып берет? Эми ошол көпчүлүктүн азыркы негизги баягы сындап карап аткан көзү ушу болуп атпайбы? Сценарий кантип атат? Бул акчтар Рахман жазып берчү эле, булар эми кантип атат экен деген элде ушундай чоң суроо бар. Эми аны бизде негизи агайды соңку учурда бизнеске аралашып жүргөндөн кийин биз негизи өзүбүз таап аракет кылып калганбыз. Ал кишилер айтчы. Мен өмүр бою тура бербейм. Bir hareket kılıyorsun açsana bir çimelesene ben onu da pereyim. Anan жазып көнүп кетесиң түшө калып эле эч ким калем урчкан алып жазып жүрбөйт. Ошондуктан мындай аракет кылып көрөлүк эле бүгүн мен болсом эртең башкалар болушуңа керек. Бул тегирмени ташындай айланып туруш керек токтобой деп көп айтат эле. Анан ошо алган тажрыйбабызга таянабыз эми бул сапардагы. Алган билимибизге дегендей магайдан алган сабактарыбызга таянабыз. Кыйналбайсыздар. Сценарийден көп деле кыйынчылык жок, айрыкча бизде мисалы үчүн. Бул жерде бир СМС келиптир. Досумбай экен. Сүрөтөңүз экен, бирок Кутман таң сиздерге аябай сонун көрүп жатабыз. Жана табышмакта катуу ойлонуп отурган чай үстүндө атакебиз Бектемирге, апакем Шарипага чоң салам. Ар дайым биздин бактыбызга бар болуңуздар, аман болуңуздар. Жана Кузяга дагы чоң салам деген экен. Анан айтып бул атакебиз 60ка чыкты. Бүгүн туулган күн экен. Анан бир сүрөт келиптир. Чын эле бар экен. Сүрөттү көрүңүз. Бар экен. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз азыр эле табышмакка атканбыз, бул Болсунбай аке. Өзү дароо айткан. Мен азыр мага окшоп чачы жок, лысый баштар болсо, бирок туулган күнү болсо деп. Бар экен мына бизде. Момундай жашынака болгон акебиздин бүгүн туулган күнү экен. Лысый баш, чачы да жок. Жалтыраган баш экен, эми бул аябай көрсөң тим эле. Атакебиз эгер билгенде кече чачын алып коймок экен. Өз калды кичине. Бул болсо аягы 96-42 менен бүткөн абонент. Ошондуктан сиздерге бергенге азыр дагы аракет кылабыз. Дагы бир келип атышат, келип атат. Чын эле бар экен ошондой лысый башкаларчы. Кичинекей балдардын көбүнчө кичинекей бөбөктөрдүн жөнүндө атат. Кичинекей бөбөктөргө караганда биз бүгүн чоңдорго берели деп турабыз. Эртең алар өз алдынча концертке бара албайт. Анан улуу адамдарга бергенге аракет кылабыз. Көбүнчө бизге ошо 18 жаштан жогору. 18 жаштан жогору өздөрү бар калган, концертке бара турган, Азыр ушул жерде бир ага. Мен бир мисалы үчүн төрөт да. Чачым жок эмне деп, анан көпчүлүк адамдар чач жөнүндө айтып, бул көп адам жабырып калса керек бул сөз үчүн. Көрдүңбү чач жоктун да пайдасы бар деп айтыш үчүн мен аларга колдоо иретинде ушундай эме кылып атам да. Жүзү жарык болуп калсын кичине болсо дагы депчи. Бүгүнкү сатирада ушул чач жок боюнча да бир оюндар бар. Сатиралар барбы? Да, чач жөнүндө жок, бирок ошону жазбай албырсың. Жок, жазса болот, бирок ушул формада көп нерсени чакырып тастап ойносок болот. Деги эле сиз бул убакка чейин чачыңызды өстүрүп эле жүргөнсүз. Ооба. Карантинде чачым алдыр ошо бойдон. Карантин алдырган бойдон өтпөйм. Карантинден кийин кайра өстүргүңүз келбей койду да. Ооба, чачка көрүп калат экенсиң мындай. Бирок сизге ушундай жарашат экен да, прическа. Өзү мага көп айтат, сага лигойный жараша берет деп жанагы. Билбейм мен. Кайсыңыз жарашат? Бул чачта эмес го кеп бизде. Жакшы, урматтуу. Ишибиз башка. Дагы бир жолу эскертип өтөлү, бүгүн мынакей иммунитетти, күлкү иммунитетти көтөрөт деген белетке биздин жашынакай көрүүчүлөр ээ болуп отурушат. Эфир соңунда биз чалып, байланышып, кайсыл жерден алып кетет айтабыз. Ал эми сиздер болсо бүгүн ушул концертке барыңыздар. Иммунитетти көтөрүп, күлүп, жашоодо күлүп жүргөнгө нежесин, күлүп жүргөн кишинин, күлүп жүргөн адамдын баягы кайгы капасы жок болот экен, анан узак жашайт деген чынбы ушул? Ооба, күлкү жашоодогу орду абдан чоң. Эгер түшүнсөк, күлкү өмүрдү узартуучуларга кирет. Күлкү жаштыкты кармайт. Даже күлкү спортту да кармайт экен. Себеби 2 мүнөт аябай катуу күлгөн адам 10 мүнөт спорт залда машыкканга барар экен. Дагы бир катуу 2 мүнөт кыткылыктап, сулкулдап күлгөн адам 2 мүнөт күлүп койсо 10 мүнөт ошо спорт залда машыкканга барар экен. Дагы бир жарыгы мындай ден соолукка да бир пайдасы,
курсагың аябай той алгандан кийин же кола же мезгим жок болуп калса, анда дагы ушундай катуу 6 мүнөткө чейин күлө турган болсоң, бул да тамак сиңиргенге аябай жакшы экен. Тамакташ кылып. Тамак сиңиргенге жакшы экен. Мисалы үчүн жаш балдар bir günde 200-300 жолу күлөт экен. Чоң адамдар 10-15 жолу күлөт экен да. Ошон үчүн жаш баланын иммунитети күчтүүрөөк болот экен чоң адамга караганда. Азыр бүгүн баягы ушул сизди эфирден көрүп атып, билетти каяктан алсак болот дегендер дагы бул жака суроолор жазып атат. Кайдан билет алсак деп. Чалуулар андан көп. Бүгүн сизди куттуктай турган анын баарын алганга убакыт аз. Ошондо билеттерди каяктан алып болот? Билеттерим ушул биздин улуттук филармония кассасында. Ошол жерге барып алсаңыздар болот тургандар. Эртең менен саат 10-дан баштап кечки саат. Иштеп атат. Бүгүн эми кечке чейин иштейт. Чындыгында урматтуу телекөрүүчүлөр, эртерээк барып, эртерээк уйкудан турсаңыздар, эфир бүткөндөн кийин дароо барып, ошол жерден билет алып коюңуздар. Себеп дегенде бул концерт өтө бир күлкүгө бай концерт болот деп толук ишендире алам сиздерди. Ошондуктан азыртадан туруп, барып, филармониянын кассасына барып билетти алганга аракет кыласыздар. Кайра эле ошол өзүңүз төрөлүп өскөн жер Токтогул жөнүндө мына көп жерде айтылат да, Токтогулдун сиздердин айылынан куудулдар көп чыккан да. Не себептен? Билем, биз аябай тамашакөй элбиз да. Кичине жерден кыйшайып, бир башкача кыймыл кылып ийген болсоң, хоппа деп ат коппот болду. Айылга башка мурунку өзүң атың өчүп, болду. Киличка менен карасың. Максат Тасмаев деген агабыз өтпөй. Силердин баары аябай силердин айылыңарга болуп атып, интерес кылсам айылыңар жөнүндө дейт. Силер аябай ат коет экенсиңер, киличка коет экенсиңер дейт. Анан акырын түз барып түз келдим дейт. Анан айттым, сиз деген готовый мыксыз да, сиздин мыйыңызды ким сурмаган дедим. Тезеле кой. Сиз элде бар сураш керек, эмне кылдыңар деп. Ат коет сразу ушундай. Анан Токтогул билесиң го, биздин эл ушундай тамашакөй, сөздү мындай кыйтып сүйлөгөн, керегем сагайтам келим сени кут деген тамаша нек орчундуу бизде жашайт да. Бул жак тамаша беребиз, бирок сүйлөй беребиз, бирок мааниси бул жака тие берген. Жана көпчүлүк башка жүргөндө көп түшүнө бербейт биздин тамашалар. Биздики дагы катуу тамашаланат. Башка мемлекеттерде отуруп тамашаласаң чылап кетет башка жактагылар. Бизди какшык менен анан кери какшыктатып мындай жеткизип коет. Чучууга жетип, анан чында өзүң баа жаңылып тилденби же кыймылдан жаңылган болсоң жөн эле көрдөн алып жерге жерден алып көргө чыгат да. Бизде Токтогулда баягы өзүңүз билесиз, Чоңко деген айыл бар эмеспи өзүңүздөр. Ошол жака баргансызбы? Барган. Ал жактагылар бар эле жүрөм. Деп сүйлөйт дейт, бирок түз мааниsin түшүндүрүп коет дейт да. Алардын юморлору башкача да. Чоңко туугандардан бир жорумун бар, аябай билгем. Чоңко айылынан бирөө келип, 11 бүткөндөн келип туруп Бишкек шаарына, ага чейин келбептир. Анан келип туугандар үйүнө жайгашып аткан, ал туугандын үйүндө 9 этажда экен да. Жаңы келген, балконго чыгып, ылдый карап, бул жакта. Жерден кулап түшсөң, тизелериң сыйрылып, бир төрө олчутайсың го деп. Элестесең да, ошол жерде түшкөн тизеле сыйрылып калды да. Бир төрө олчутайсың го деп коет дейт. Ошол сыяктуу тамашалар биздики көп эле. Башкача келет да баары тамашасы. Көчөдө жүрүп деле анча-мынчаны күлдүрүп жүрөт болушуңуз керек. Астыңыздан чагасыз. Манайга жараша элем. Анан элдин барасы болгондон кийин эл сени манайыңа эсептешпейт. Көрдү? Кандай? Кандай? Сен эме айтсаң баягындай өзүң бир окуясын айтат. Анан досу сенден бирдеке айттыртат. Анан ошого жараша жооп бере бересиң эми манайга жараша. Эң башкысы кабырың силкинмей жок. Себеби манайың бар, тишиң орота, ишиң орота, иши жок. Бирок сылык сыпат чыгып кеткен аракет кыласың. Ошондо сизде бүгүн иммунитет көп экен да. Мен иммунитет бизде тим эле тонна да. Иммунитет. Анан үстүнө сусай элим боюнча мен 1000 күн энергиясы деп коет го, андай баягы проблема тарткан деле мага келип айта берет, сүйүнгөн эле мага айта берет. Себеби күлдүрөм мындай адамды эме коет экен го, мындай ушундай айтыкча адамдар болот экен го, мага ошондой көп айтышат да. Үч түрлүү проблема айтат. Кээ айтам, мен да жашайынчы, бул кечкече проблема боло берет деп. Жакшы, урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей биз 1 саат боюна бүгүнкү концерт негизи Болсунбек Стакеев агабыз, Кудул агабыз менен эфирде болдук.
Эми келиңиз жалпы биздин көрүүчүлөргө азыр бүгүн сиздин концертиңиз бар, ушундай даярданып жаткан көрүүчүлөргө өзүңүз да бир чакырып концертке. Ооба, эми куттуу элибиз күлүш керек. Себеби азыр коомдук жайларга чыксаң, биздин элдин ичинде баардыгынын мындай маанайы жок. Мындай бир жүрөгүндө тынчтык жоктой, анан же проблема көптүктөнбү, билбейм, же санаатынча эмеспи. Айтор мындай бир жаркылдап монтип жүргөн, жакшысыңар деп жүргөн киши чанда дем жүзүнө бир. Анда кредит жок болсо, коммуналдык төлөбөсө, квартплата төлөбөгөн адамдар гана инете акча берет, же мүмкүн оңой варианты менен акча ошол адамдар гана жаркылдап алса, анан көртүшүктү азан тартканда азыр өзүмдү транста да. Мен ошондой элиме, ошон үчүн ошол элдердин маанайын көтөрүү аркасында ушу иммунитет деген концерт уюштуруп атканбыз. Анан тургандар бул күлкү чоң иммунитет. Ар дайым күлүп жүрүңүздөр. Ылайым беттеги бырыш күлкүнүн бырышы болсун. Күлкү бул кандай бир адам магнит сыяктуу. Канчалык күлүп жүрсөң, жашооң ошончолук күлкү шаңга бөлөнүп турат. Мен элиме ошондой күлкү шаңга алайын. Куттуу жерибизде тынччылык болсун, токчулук болсун. Анан бизге окшогон өнөрпоздор элибизди күлдүрүп, жыргатып жүрө берсин. Силерге да ийгилик кишилерге. Рахмат. Болсун баке, дагы бир жолу келип, биздин куттуу студияга келип, бүгүнкү концерт жөнүндө кененирээк айтып бердиңиз. Мен ойлойм бүгүнкү концертиңиз жакшы өтсүн, жакшы өтөт. Баарыңыздарды дагы бир жолу концертке чакырам. Болсун баке айткандай, иммунитетиңиздерди көтөрүп бериңиздер. Дагы бир жолу ийгилик каалайбыз. Рахмат. Телекөрүүчүлөр, биз экинчи саатта кайрадан кадырлуу конокторубуз бар.